күндөрү сынак. Emre Altu, Rojda Demirer, Ahmet Kural, Kerem Kupacı, Tayfun Erarslan, Zamire Zeynep Kasapoğlu, Burak Satıbol, Deniz Barut, Meral Asiltürk, Efe Karaman, konak aktör Yeşim Ceren Bozoğlu jana başkalar. Rejissörü Çağrı Bingüller, prodüseri Cem Tabak. Турасын айтканда, силерден бардык нерсени күтсө болот. Бирок мынчалыкка барышыңар ойма келбептир. Бул деген өрт. Токойду каптаса эмне болот? Ha? Tokoyga, mehmankanaga, же өзүңөргө зыян болсочу. Ошол өрт бардыгыбызды тирүүлөй өрттөмөк. Силер эми жаш бала эмессиңер да. Биз силердин келечегиңер үчүн бул жерде күйүп бишип атабыз. Силер аз калганда келечегиңерди да, Кудай сактаптыр, өзүңөрдү да күйгүзмөксүңөр. Эжей аябай коркунучтуу болчу. Даратканадан келатып карасак, өрт бардыгын күйгүзүп атыптыр. Сен алып келген дарыларың болгондо, мен аттамакмын ал өрттүн ичине. Кандай тиешеси бар? Тескерисинче чатырдын алоолонуп күйүшүнө сен төшөгүң себеп болду. Өзүңдүн консерваларың себеп болду, а? Сен тоок калышың кандай түшүнүш керек анда? Болду жатышат. Тирүү калганыңарга шүгүр дегиле. Дагы эмнеге урушуп атасыңар? Силерге эч нерсе болбогон үчүн азыр көңүлүбүз тынч турат. Биз го жакшыбыз деңизчи, бирок консерваларым күйүп кетти. Агай, буюмдарыбыздын бардыгы күйүп күл болду. Мына Кинан мырза. Качан болсо окуучуларыңызды коргойсуз. Бу жолку кылгандарына эмне дейсиз эми? Бул жолкусунда өтө жаман кылышыптыр. Түстөрүн карасаңар, сууга түшкөн чычканга окшоп калыптыр. Досум, буларга экскурсияны ким коюптур? Токойдо да от жагабы адам? Бизге аралашпашы керек эле. Өздөрү башташты. Мени ушарчы дедиңер, э? Эми өзүңөрдө эмне деш керек? Менимче, маколдор дейлип ойрас, ошол жарашат. Хей, жигиттер. Ой, эмне кылып жатасыздар бул жерде? А? Саат эртең менен 5:30 болду. Я. Өрттү угуп бир карасакпы дегенбиз. Макул эми барыгыла. Ай, мүдүрдүн тапшырмасы бар. Эч ким бөлмөсүнөн чыкпайт деген. Ансыз деле азыр жиндер келип турат. Бол, киргиле. Макул кел, Беке, кирип атабыз. Чынын айтсам, мынчалык чектен ашкандарына сизден алган эрк себеп болсо керек, мырзам. Мугалим катары. Канчалык чоң ката кетиргениңизди түшүндүңүз окшойт эми. Агай, мен бүгүнкү болуп өткөндөргө сиздин дагы жоопкерчилигиңиз бар деп ойлойм. О, Кудай. Мырзам, аларды бул жерге мен алып келген жокмун. Сизге ишенип келишпеди бул жака? Кенан агай, сиз азыр кызуугандуулук менен айтып койдуңуз окшойт. Бирок сиз дагы билесиз,
Салих агай башында эле туура көргөнүн айткан. Балдар бул жака келбеши керек болчу. ооба, балдардын бул жака өз алдынча келгендери туура эмес. Бирок катышууну каалап жарышабыз деп келген аракетчил балдарды кайра артына жөнөтүү канчалык туура болду экен? Мундагы ойлонуп көрдүңүзбү агай? Кенан мырза, окуучуларыңызды коргогонуңузду түшүнөмүн. Бирок жетекчи катары менин чечиме каршы чыгышыңызды туура көрө албайм. Мен сиздин чечимиңизге каршы чыкпадым. Жөн гана баардык окуучуларга тегиз мамиле жасалышы керек деп ойлойм. Тагыраагы? Тагыраагы балдар бүгүн болуп өткөн окуядан оңой кутулуп калышты. Менимче кетишпесин. Мейманканада калышсын. Менин бөлмөмдө жатышсын. Мен кире бериште отурам. Кенан мырза, ар жолкусунда булар менен бирге жаза тартышыңыз жетпейт. Бирөө жарымдын булардын кылган иштерин туура эмес экенин айтыш керекпи? Айтпаш керекпи? Болору болду. Бүгүнкү күнгө ушунча окуя жетишет. Эми барып эс алгыла. Барып эс алгыла. Эми эртеңки жарышка жаңы дем менен катышкан болосуңар. Бейпилтүн. Агай, чоң рахмат сизге. Агай, чоң рахмат сизге. Бир ооз дагы сүйлөбөгүлө. Түшкүлө алдыма. Pelin жакшы элесиңби? Pelin жакшы элесиңби дейм? Келгениңден бери кыймылдабай жатасың бул жерде. Жакшы элемин. Жөн эле ойлонуп жатам. Өзүмдү мынчалык жакшы сезе элек болчумун. Кенан агай менен Элиф эжейдин тою тууралуу уктум. Анан өзүң жакшы сезип атасыңбы? Эмнеге таң каласың? Экөө тең жакшы адамдар бири-бирине аябай жарашышат. Азыркы айткандарың балдардын чатырынын күйүп кетишинен да таң калыштуу нерсе. Ишене албай жатам азыр сага. Ичим тызылдап атат. Кенан агай менен сүйлөшкөнүм да жакшы болду. Эртеңден баштап жаңы жашоо баштайм. Мага көп аралашышты. Жириме көп тийишти. Мен дагы бир жерге чейин чыдай турайын. Башынан өткөрдү сабак болгондур эми. Бул окуядан кийин жарышка дагы катышпаса керек алар. Билип болбойт. Кенан агай окуучуларына көбүрөөк ээ чыгат балким. Андай болгондо да маанайлар ноль. Баары бир биз жеңебиз. Буга мажбурбуз. Менин жеңиштен башка жолум жок, билесиң. Мектепте иштеп жүрүп окудум. Университетте жеңилирээк болушун каалайм. Мен абалында сеникиндей эле. Жашоо мектептен кийин окуп өтөр таталдырышат, Бахадыр. Эмнеси болсо да стипендияны алышыбыз керек. Агай, жерде жаткан жаман нерсе экен. Мен бул керебетти бир бүтүн нанга алмаштырбайм. Кийин айтасың аны, Камаз. Агай, ишенип коңуз, бул жолкусуна күнөөбүз жок. Агай, бирөө жарым атайлап өрт коюп кеткендей болду. Агай, биз келгенде чатыр алууланып күйүп жаткан болчу. Жетишет. Бул тууралуу эч нерсе уккум келбей турат. Тезирээк чат уктагыла. Түнү дагы бөлмөдөн чыкпагыла, түшүнүктүбү?
мен бул жерге жатам. Сиздер дагы Кенан мырза окшоп мени Ташбоор жетекчи деп ойлойсуңарбы? Жок агай, натыйжада ар кимдин ыкмасы ар башкача. Туура. Натыйжада бардыгыбыз бир максат үчүн аракет кылып жатабыз агай. Сөзсүз. Сөз түрдө ошондой. Мен жөн гана окуучулар менен ортобуздагы аралыкты сакталып турушум туура деп ойлойм. Туура агай. Бул жөнүндө мен дагы сиз ойлогондой ойлоймун. Мугалим менен окуучунун ортосундагы аралык так жана дааны көрүнүшү керек. Болуптур эми. Достор, мен силерге айтайын эми башка сөзүм бар. Бул экскурсиянын мага канчалык маанилүү экенин билесиңер. Бирок тилекке каршы жарыш башталбай жатып, эртең бул жерден кетишим керек. Тынччылык багай. Колумдан келген нерсе болсо мен да барайын агай. Жок, Метин мырза, жок. Билим берүү башкармалыгынан келишет экен. Мен ал жакта болушум керек. Силер бул жакты көзөмөлгө алсаңар болду. Албетте, колдон келишинче. Бул жакты ойлонбой эле коюңуз агай. Биз колубуздан келген жасайбыз. Силерге ишенемин. Эртеңки жарыш тууралуу планым бар, достор. Ошол пландын негизинде жарышты жүргүзсөңөр абдан жакшы болот. Сен дагы мени күнөөлөп жатасыңбы? Чынын айтсам, Салих агайдын айткандары туура. Балдар сени досундай көрүшөт, Кенан. Түшүнүктүү, сен дагы мага кошулбайсың. Кенан, бул аракеттериң менен аларды эрежеге баш ийбей турган кылып коесуң. Себеби аларды эреже эмес, мээрим менен окуткум келет. Жеткиликтүүбү? Жетишинче. Кенан, эрежесиз мектепти башкара албайсың. Эрежелер билимден маанилүү демекчисиңби? Эреже билимдин бөлүгү. Эмне күлөсүң? Кенан, эмнеге күлдүң? Биз анда үйлөнгөндөн кийин өлдүк. Эмнеге? Мектепте аз келгенсип үйдө дагы экөөбүз талашабыз, ошондойбу? Жок. Ооба, үйдө талашабыз. Бирок бири-бирибизди ар дайым жакшы көрөбүз. Макулсуңбу? Макул. Жигиттер, эстесеңер, Кенан агай Салих агайды кантип өчүрүп койду. Кенан агай бизди таштап койбойт дегенмин силерге. Достор, эмнеси болсо да эртең жарышта жеңишибиз керек. Болбосо Кенан агайдын бетин карай албайбыз. Марио, сүйлөбөчү. Сен ажатканага барам дегенде мындай окуя болбойт болчу. Силердин да дааратканага барыңар келген экен го. Сүйлөбөчү эми, коркок Марио. Досум, сени да көрдүк го. Жайлоолор, жайлоолор. Балдар. Бул иштен күмөнүм бар. Бирөө бизге буларды атайын жасагандай. Ким экен? Билбейм. Бирок андан мурун бизди ушактагандын бул иште дагы колу болушу мүмкүн. Корс балабы? Пойраз дейсиңби? Ошол өрттөдү чатырды. Пойраз бекен? Анык билбейм. Бирок күмөнсүрөп турам. Кимей, Пойразбы? Пойраз бекен? Кандай коркту? Жайлоолор, жайлоолор. Коркту.
Pelin? Кудай урсун уктап калыпмын го. Pelin? Pelin Кутмантаң бир нерсе деп койчу. Кутмантаң. Кутмантаң. Кутмантаң? Yükselди көрдүңөрбү? Кечек торттон кийин көрүп элекмин. Каякта? Тамак алып жатат. Бирок бул жолкусунда жарашыктуу кийиниптир, спорттук кийим менен. Койчу Кененбей. Салам берип коеюн ага. Агай. Pelin жок. Кандайча жок? Кече сиз менен сүйлөшкөндөн кийин бөлмөгө келди. Бирок башкача болду. Кызыктай сүйлөп аткан. Эртең менен турсам жок экен бөлмөдө. Түндө Pelin менен сүйлөштүң беле? Ооба. Бирок кийин айтып берем. Азыр Pelin табышыбыз керек. Мен билгем жаман нерсе болорун Сейфи. Кечээден бери сени ойлоп жаткам. Айшегүл, кабатыр болбо. Менин кызуу кандуу мүнөзүм бүт досторумду куткарганга жардам берди. Достор, силер биринчи мага рахмат дегиле. Мен болбогондо барго, чатырдын ичинде гүл болмокпуз. Туура. Сенин даратканага барышың куткарды бизди. Мындай болду. Марио түнү коркту. Дааратканага бирге бардык. Ошол кезде чатыр Ошол окуяда Шукуфем да катышып кетти. Күйөөм да күйөөм. Эң көп ошого күйөөм. Жанар, сен жакшысыңбы? Кечээ түндө келмекпиз. Бирок апам бөлмөдөн чыгышыбызга да уруксат берген жок. Жакшыбыз, сарсана болбо. Бизди айтып барган ушакчы бүлүндүргүчтө болуп кеттир. Билинет го жакында кылган иши. Оозуңа карап сүйлө, Жанар. Кечээкисинде дуру сактап калды сени. Табиаттын ичинде жөн тура албадыңар. Бул жерде маданияттын ичинде тынч тургулачы. Марио, досум, кое бергиле. Муну бул жолтусунда мурдун канжалатайын. Кел, кана келчи көрөйүн. Жанар. Жанар. Досум. Не турдуз? Жанар, токтогула. Кече айттым го, болду деди. Ал кече болчу дуру. Өрттүн чыгышына да булардын колу бар. Ушакчы дагы, бүлүндүргүч дагы. Башыңа таш тийсе дагы менден көрөсүңбү? Ушакчы деп жүрүп ушак чатка кондурдуң. Басчы үнүңдү. Койраз дейм болду. Ай, Жанар, эмне кылгандыңар? Кел. Токтогула. Сире келип, балдар дейм. Болду. Сейфи. Балдар. Болду, балдар. Токтогула. Токтот. Койраз, Токтот. Эмне болду? Ринг деп ойлодуңарбы бул жерде? Эмне болду? Кемсинткен нерселерди айтып атышат балдар. Жалганбы? Эжей, булар бизди милицияга айтышты. Сынакка кирбей кала жаздадык. Мен эчтеке кылган эмесмин. Түшүнбөй жатасыңарбы? Мен эчтеке айткан эмесмин. Эже, еризди биздин үйгө өзү алып келген. Ушакчыда саткындагы бул. Бүлүндүргүч дагы. Болду дейм. Мен эчтеке айткан эмесмин. Жетишет. Себеби? Елистин силердин үйүңөрдө экен мен айткан полицияга. Уктуңарбы? Не? Кандайча? Сиз айттыңызбы? Агай, бул жакта да жок. Уф, Pelin, мен ойлогон нерсени жасабадың деп ойлойм. Жок, антип ойлобойм. Аябай жакшы сүйлөп жаткан. Эс жайында болчу. Кече түнү менен эртең жаңы жашоо башталат деп чыккан агай. Бир башкача болчу айткандары.
Эмне болду Элиф? Таптыңарбы? Бизде да жок. Макул, сен бассейн жакта кара. Кийин сүйлөшөбүз. Жүр. Пойрас, сен жакшысыңбы? Ал муну. Жакшымын эже. Эч нерсе эмес, кичине сейрилди. Бирок бул эмес досторумдун кемсинткен сөздөрү жүрөгүмдү оорутту. Жакшы, чындык билинди. Сүйүнгүлө. Сүйүнгүлө, Салих агайыңар бул жерде эмес. Силерди көргөн жок. Болбосо баарыңар Стамбулга кетмексиңер. Бул жерде болушуңар бардыңар үчүн мүмкүнчүлүк. Келечегиңер менен ойногум келбейт. Ошондуктан азыр болуп өткөндөрдү болбогондой элестетем. Силер да кошондой. Силердин дагы бир жолу урушканыңарды көрөйүн. Тарагылайм. Болгула. Кенан агай, Элис, салам. Пелин каяктасың? Коркуттуң бизди. Эртең менен эмнеге айткан жоксуң? Сен эмне коркконуңду билем, Элис. Сизи дагы Элис коркуткан окшойт, Бул жолкусунда билегин кести деп ойлосоңор керек. Болду эми, жүр. Кандай деп кааласаң, тамашалап койдум. Силерге өзгөрдүм дегенмин. Чачтарымды кырктырып, жаңы жашоомдун биринчи кадамын баштадым. Кайсы жерден кырктырдың чачтарыңды? Чач тарачка кырктырдым. Кандай болуптур? Карасаң? Жакшы, жарашыптыр, жакшы. Сонун жарашыптыр. Өзүмдү кыйнаган мезгилдер артта калды эми. Адамга өзгөрүү жакшы таасир этет экен да. Ишенип койгула, бактылуумун. Жакшы анда, тезирээк кетели. Мелдеш башталып калат, кетели. Кеттик. Жан, соккуну жөн жерден жедик досум. Туура айтасың досум. Пойразды да жөн жерден күнөөлөдүк. Турушканын кара. Жакшы, бирок Дур биз менен болчу да. Бир нерсени үйлегенде сөз айтмак. Ошондойбу, Дуру? Жанер, мен окчу, баарын түшүндүрөм. Сенден суранганмын, Дуру. Туурабы? Бири-бирибизге калп айтпайбыз дегенбиз. Ошого Пойраздын тарабын алып жаткансың демек. Күнөөсү жок экенин билгениң үчүн. Жан дүйнөң чыдаган жок себеби. Ошого жалган айттым. Жигиттер, Корс баланы жөнү жок каралай бериппиз го. Ооба досум. Жан, эмне кылабыз? Бизге жарашканын. Жанер. Пойрас. Ката кетирген болсок, кечирим сураганын да билебиз. Жарыш башталып электе колуңду бер. Бул иш анчалык оңой бүтпөйт. Акырын, балдар. Балдар. Айкашымча күчүңөр ашып бараткан окшойт, Кааласаңар күчүңөрдү жарышка сактай тургула. Метин агай чакырып атат. Ким стипендия каалайт, жарышы башталып жатат. Баскыла, бол. Мына достор, бүткөн күндө келип жарыш башталды. Мүдүр бейдин түзгөн командалар 5 адамдан турат. Мени дагы командаңа кошосуң деп. Окуучулар столдоруна отурсун. Кабатыр болбойм. Биринчи команда.
Пойраз, Хакан, Батырхан, Гүлшах жана Дуру. Агай, биз өзүбүздөн командабыз түзгөнбүз. Агай, өзүбүз каалаган окуучулар бир боло алабызбы? Наразычылык болбосун достор. Мүдүр бейдин тапшырмасы ушундай. Мен да өкүл катары аткарып атам. Болла. Укмуш, мүдүрүбүз эмнени туура кылды экен? Экинчи команда. Жанер, Еткин, Халиджан, Пелин жана Елиз. Силерге айтпасам да түшүндүңөр. Столуңарга отургула. Агай, суроолорду тарата берели анда. Биринчи баскыч математикадан турат. Суроолорго канчалык тез жооп берсеңер, экинчи баскычта ошончолук ийгиликке жетесиңер. Экинчи баскычыбыз сүзүү. Yüksel Ece. Başlayınız. Аянттардын айырмасы 6 болгон А жана Б сандардын ар бириден 2 кемитилсе, жаңы сандардын аянттарынын айырмасы 18 болот. Ошондо А плюс Б барабар канча? А плюс Б барабар 78. Эй, Камаз, сен эң акыркы жолу качан эки санды көбөйтүп көрдүң? Мен азыр сени бир урамын, туп-туура жооп чыгып калат. Сейфи, Бахадыр, урушкан токтот, мисалды чыгаргыла. Жоопту таптым. -2. Чындап элеби досум? Тамак жебениңе жарым саат болду. Кан басымың түшүп кетсе керек. Андай болбойт. А минус Б 2 болсо макулбу кара? Достор, элдин баары суроону чыгарып бүтүп чуркаганга өчтү. Болуңар тезирээк. Ал жагы 6 болсо? Достор, эмнеге ишенбей жатасыңар? Жоопту айттым го азыр. Ооба, -2 болгула. Тоо кылдым мен, жанатан бери эмне деп атам? Эмне болду? Эмне болду? Кандай чыкты? Түркияда июнь айында төмөнкү шаарлардын кайсынысында жергиликтүү саат менен мамлекеттик сааттын ортосундагы айырма эң аз? Билежик, Балкесирван, Истанбул, Анталия. Демек Бисербан болуш керек. Суроо географиядан экен. Жолдусум. Жанер, болду. Ансыз да маанайым жок. Жанер, болду, ойлон. Суроону чыгаралы. Кое тур Дуруга сүйлөгөндү.
Экинчи карып коет аны. Болду. Жай айларында 45 градус ыгдыр узундугун негиз алып көрсөк, ошондо буга эң жакын шаар Ван. Турасы Ван. Ошондо Ван. Чурка. Чурка. Бол, Хакан, бол, тез. Чурка. Балдар, силер байрак алмашуу жерине баргыла. Елис, Чурка, байрак алмаштырабыз. Елис. Бол! Чурка! Бол! Жүгүрсөң! Чурка, бол, Чурка! Болчу батырақ! Yetkin, bol, Seyfi, bol, Çurka. Tezirek bol. Tezirek. Çurka. Sen ne yapsa geç kaldın. Bol hem vakit yok. Bol Yelis. Bol Çurka. Yelis Çurka. Çurka bol. Bol verdirek Çurka. Çurka varsın bol verdirek. Çurka. Bol. Bol Çurka. Bol Yelis. Bol Yelis. Bol. Bol. Sen алгач мунун жообун бересиң. Ушакчы болбошуң мүмкүн. Бирок орто окуясына сенин күмөнүм бар. Кел азыр берейин сага. Булар не кылып жатышат? Рыфат, бул жерде дүкөндөн алган квитанция бар эле. Эмне кылдың сен аны? Турат, экинчи тартмада козум. Болду. Бул жерде экен. Рыфат, кече түнү Кенан жездемдин келгенин сездиңби? Такыр сезбедим козум. Сезсең таң калат болчумун. Себеби сен ал кезде бош эмес болчусуң. Бош эмеспи? Эмне кылып аттым эле? Коңурук тартып, жаным. Козум, мен коңурук тартпаймын, бышылдаймын. Кара, менин мурдумда эт бар, ошого мен бышылдаймын. Кандай эт болсо да сөөгсүз, жарым кило чыгат окшойт. Үй жарылайын деп калды, эт обогул деме. Пакиза каякта жүрөт я? Пакиза эртең менен уруксат сураган. Эжесинин жумушу бар экен, жээндерин карайт. Рыфат, сен эмне эле сыртты карайсың, же бирөөнү күтүп жатасыңбы? Бирөөнү эмес, үчөөнү күтүп атам козум. Сага чоң күтүүсүздүк бар. Дагы бир нерсени баштаган жүрөсүң, көрөлүчү гана. Таркан, жабышыкты. Бул. Allah, gelişti. Gel. Gel çana uşlar mı? Ova bayka jeenderim. Gel mындай. Bular jeenderim, ayтканымды алып келдим. Байка, айтып коюйун, булар жөн балдарга окшобойт. Тынбай чуркашат. Буларды караган адам 2 күнгө чыдабай качып кетишет. Балван жигиттер, мына сага. Байка, эскертпе дебеңиз. Кийин мени кууп жүрбөңүз. Булар жөнөкөй балдар эмес деп атам. Пакизе. Айнурдун ашып ташкан апалык мээримине ушулар туура келет.
Бу кимдер бул татынакайлар? Мынча таттуу булар. Пакизе татынакай балдардын аты ким? Эркан, Серкан, Таркан. Эркан, Серкан, Таркан. Ай, кош келипсиңер. Келгиле чыкана, келгиле татынакай балдар, келгиле. Агай, Сейфи менен Чаалардын командасы жеңишиптир. Жарышта ошондойбу? Күтүлбөгөн ат жеңишке жетишиптир да. Ооба ошондой болду. Эсептеп атам. Агай, аттың мен да ошол жерде болуп калганымда чогуу көрмөк экенбиз. Агай, эмне кылып атасыз? Эсептеп атам. Бирок бул жагын кошсом да чыкпайт, нар жагын кошсом да чыкпайт. Банянын суу каптагандан кийин канча болуп калды арызыбыз билбейм. Үйдүн ээси да аябай корс экен. Тынбай эле акча деп турат. Качкан жокпузго десем да акча дейт. Сиздин качпаганыңыз көрүнүп эле турат, Осмон агай. Ордуңуздан жылбайсыз, көз тийбесин. Оо! Кеч болуп кеттир. Мен уруксаатыңызды. Агай, сиздин үйүңүздөгү оңдолор качан бүтөт? Өмүр бою бул жерде калам деп ойлобосоңуз керек. Жок, өмүр бою эмес. Жайды өткөрсөм болот. Чүш! Саламатта болуңуз. Кандай саламатта, Осмон агай? Чүчкүргөн жокмун, чүш деп жатам. Осмон агай, мен ачык сүйлөймүн. Эки адамдан бир үйдө жашашы кыйын маселе, айрыкча сиз менен. Ооба агай, менде дагы ушул маселе бар. Бирок акырындык менен көндүм азыр. Бардыгы жайында. Мен көнө албайм, Осмон агай. Эмнеге? Себеби көнүшө албай жатабыз. Үй бүлөлөрдүн ажырашуусундагы эң башкы себеп эмне экенин билесизби? Көнүшө албоо. Биздики да ушундай. Ошондойбу. Андан бетер. Ханын үстүнө үй бүлө эмеспиз. Биз эмне ажырашпадык, Осмон агай, не? Агай, ажырашып бул кайдагы сөздөр? Оозуңузду шамал урсун. Учурбасын агай. Учурбасын. Мен түшүндүм. Батыр иши сизди стресске кабылтты. Менин бир сунушум бар. Ваннаны толтуруп, жылы сууда жуунуңуз. Аябай сон болот. Мен ушундай жасайм. Уф, Осмон агай, уф. Сакалымды алып чыгайынчы. Балдар, мен силерге негизинен ишене албаймынбы? Кайсы мааниде агай? Кайсы мааниде дегениң кандай? Мен кеткенден кийин менен канада урушуп кетипсиңер. Силердин айыңардан бизди коноктогон адамдарга уят болдук. Кечирим сурайбыз агай. Бул канчанчы кечирим эткин, а? Бул канчанчы кечирим? Ар жолкусунда башка кылбай истейсиңер, бирок болбойт. Айрыкча бул бир кечирим менен чечилчү иш эмес. Бирок силер ошондой ойлойсуңар. Туура айттымбы? Агай, чындап бул жолкусунда күнөөлүү эмеспиз. Албетте. Албетте. Сөз ишенемин. Силердин эч кандай күнөөңөр жок. Жакшы. Жакшы түшүндүрүп бергиле анда. Бул маселелердин эмне экенин. Туура эмес түшүнүп болгон экен агай. Бирок чечтик аны, жакшы бүттү баары. Сен ошондой ойло. Эмне дейсиң? Пойрас, бир нерсе деген келсе үнүңдү чыгарып мага айт. Угуп жатам. Өзүбүздүн ортобузда иш болчу агай. Демек ошондой. Демек айтпайсыңар, а? Макул. Макул. Ортоңордо кандай иш болсо бул жерде калсын, чечилсин. Түшүндүңбү? Созуп жүрбөгүлө. Түшүндүңөрбү? Жакшы. Эми кунт коюп угуп тургула. Жарышты жеңгендерге стипендия берчү ишкер жакында мектебибизди көргөнү келет.
Unutpagыla, ал биздин эски бүтүрүүчүбүз жана өтө маанилүү коногубуз. Ошондуктан анын алдында эч кандай уруштун чыгышын каалабаймын. Түшүндүңөрбү? Түшүндүк агай. Чыга бергиле анда. Бакадыр, сен кал. Демек балдарды алып кел деп Рыфат айтты, ошондойбу? Өлүп кетейин айтты эже. Болбосо алып келмек эмесмин. Сөзсүз алып кел деди. Биз үчөөбүз бирге карайбыз аларды деди. Коркуп атам деп жүргөн. Бирок оюнда бөбөк пайдалуу болуптур, кара. 2 күн мурун бөбөктесен качып жүргөн адам өз аларды бул жерге чакыртты. Рыфат байке макул болду дейсизби эже? Болду Пакизе, болду. Өз үчүн кичине бирок аталык үчүн чоң кадам таштады сүйүктүм. Мага да ошондой болсун эже. Иншалла Пакизе, иншалла. Биринчи биз болуп алалычы. Кагыла балдар, чур кагыла. Айнур эжеңерди жатканга чейин чур кагыла. Ай! Серкан, Таркан, Эркан. Макул акырын Пакизе. Балалар ойной берсин, эч кимге зыяндары жок. Жок. Ай! Эмне болду? Табактарым сынды, табактарым. Булардын ушундай кылыктары бар. Бир нерсени бузушу керек, сөзсүз. Эркан, үйгө кетебиз азыр, билесиңби? Биз азыр үйгө кетебиз. Жаман көрбөңүз, алар деген балада. Сындыргыла балдар, сындыргыла. Жоош болуп чоңойгула, сындыргыла. Ай, келгилеши балдар, келгиле. Торт беремин, келгилесиздер. Келгиле. Үйгө кетебиз, үйгө кетебиз. Ооба. Тагыраагы баягы маселе боюнча. Сен айта турган нерсең жокпу? Кайсы маселе? Жанагы ортоңордогу мушташ. Ок. Бул жерде экөөбүз элебиз. Коркпай айта берсең болот. Мага тыңчылык сунуштап атасызбы? Кандай тынчылык? Каяктан ойлоп атасың? Ким катары? Мүдүр катарыбы же канча жылдан берки жек көргөн балаңыздын атасы катарыбы? Болгону сага бир суроо бердим. Мени дагы туура эмес түшүндүң оору. Мени уулум дебесеңиз жакшы болот деп ойлойм. Көнгөн эмесмин, себеби досторумдун угушун дагы каалабайм. Ар дайым сиздин башкалардан жашырганыңыздай. Мен негизи сени куттукташ үчүн бул жерде кал дедим. Жарышты жеңген команданын ичинде болгондугум үчүн. Ооба, жеңдик. Ооба, куттуктаймын. Куттуктооңузга рахмат. Эмнеге? Көп жылдан берки жек көрүүңүз жоголду? Апамдын өлүмүнө себеп болгонун ойлоп жүрбөдүңүзбү? Бакадыр, ал кокустук болчу. Жана дагы сен кичине элең. Ооба, кичине болчумун. 6 жашымда машинеге отурушум балким атамдын катасы болчу. Мүмкүн өзүңүздүн катаңыздын жазасын мага тарттырып келе жатасыз. Же жан дүйнөңүз чыдай албай баратабы эми? Болду Бакадыр. Сураныч, эми буларды көп эстебейли. Суранамы? Бул көп жылдык жек көрүүнүн ээси мен эмесмин да. Ата. Туура, болуп өткөндөрдө да менин дагы катам бар, туура. Бирок ар бир адамда экинчи мүмкүнчүлүк болот да, туурабы? Өткөн менен ортобуздагы аралыкты алыстатпасак гана болгону. Мына мен ушуну гана ойлоп келем, уулум. Андан башканын мага кереги жок.
тилекке каршы анчалык оңой болбойт. Мектепти бүтүшүмө 2 айдан аз калды. Андан кийин сиздин жол башка, менин жолум башка. Бирок мектепти бүткөндөн кийин чындап ойлобой турган нерселерим болот. Чындап. Эмне деди мүдүр сага? Эч нерсе деген жок. Эмне болду, көйгөйүң барбы? Өңүң башкача. Эмне деди сага? Сабакка келбей алгандыгым жөнүндө сурады. Бул акыр кызыл сыяктуу. Мен болсо мушташ өрт тууралуу сурады го деп ойлодум. Бул окуя ортобузда калат, Сен мени биле элек окшойсуң. Сага ишенсем болорун билем. Мени бир жолу досум десең болгону. Досум. Университет тезирээк башталганда стипендиябызды алып баштамакпыз. Ал эмне дегениң? Сен эмне музыка ойдуруп атасыңбы? Мектеп бүттү, Еткин. Досум, бизчи ай сайын стипендиябызды мынтип 1 ай жыргап коротобуз. Туура досум. Акча бар, рахат бар. Маанайыңарды түшүргөндөй болбосун, бирок ал стипендияны алыш үчүн университетке да өтүшүңөр керек. Кызганба, Еткин, кызганба. Биз ал стипендияны биринчи болуп жана маңдай терибиз менен алдык, досум. Түшүндүңбү, Еткин? Биз ал стипендияны өз күчүбүз менен алдык. Өз күчүбүз менен. Акырын, чемпион. Жанер дагы деле менен сүйлөшпөй атат Айшыгүл. Бойразды коргоп, чындыкты билип туруп айткан жок деп ойлоп атат. Апам силерди айтып коюптур деп кантип айтам аларга? Мен сенин айткандарыңа кошулам дечи, жашырышың керек болчу. Бирок убакыттын өтөрү менен оңолот. Бир чет аныкы деле туура. Бирок кечирим сураганга да мүмкүнчүлүк берген жок. Жакшы жагында бир ойлоп көр. Жаныр сени аябай жакшы көргөндүгү үчүн ошол жалганга жини келди. Ай Кудай, ай билбейм. Сынактын жакшы өткөнүнө деле сүйүнгөн жокмун. Апам дагы Жанерге жолугушуума тыюу салды. Жакшы, тыюу салбаса деле Жанер эми мени менен сүйлөшөбү, билбейм. Сүйлөшөт албетте, жиндисиңби? Дуру, кандайсың? Жакшы. Оозуң кандай болуп калды? Кичине эле сейрилди, маанилүү эмес. Ийгилик сабагыңа. Сага дагы. Ай, Yüksel, бүгүн күткөн күн. Юсуф менен сүйлөшөбүз. Чындап элеби? Укмуш жаңылык бул. Менимче тоюңарда эң көбү ал кубанат. Сенин оюңча Юсуф мени жакшы көрөбү? Жиндисиңби? Жакшы көрөт. Муну сен дагы билесиң. Ооба, бирок азыр абал башка. Мурун Элиф эжеси болчумун, азыр апасы болом. Аябай сүрдүү дагы, кабатырлуу дагы. Көрөлүчү эмне дейт кичине мырза? Аябай сүйүнөт. Анан баары жакшы болот. Сен кабатыр болбо. Иншалла. Кутман күнүңүздөр менен. Кутман күн. Кечиресиз, Зехрежей. Бергин эжеди көрдүңүзбү? Көптөн бери көрүнбөй жүрөт. Агай, билесиз, 3 күндүк уруксаты бар. Бүгүн келиш керек эле, бирок дагы эле келе элек. Мен дагы тынчсызданып турам. Ден соолугу жаманбы же башка көйгөй барбы деп. Негизи сизден сурайын деп жүргөм. Көрдүңүзбү агай деп. Жо, эмне кандай? Биздин ортобузда эч кандай жолугушуу, сүйлөшүүгө окшогон эч нерсе болгон жок. Кызык. Алла, каякта жүрөт болду экен. Же эски күйөөсү бир нерсе кылып койду бекен. Жок, жаман нерселерди ойлонбойын. Эң жаман нерсе болушу мүмкүн. Ашып кетсе Зөкүр же Мыкаачы. Зөкүр же Мыкаачы.
Агай, сиз жакшы элесизби? Демек менин кан басымым түшүп кеткен окшойт. Жакшы калыңыздар. Айтайын дегеним, стипендиянын акчасын топтоп мотоцикл алсам ба? Ооба ага. Сен менимче өзүң арап ал, ошо араң ташыйт сени. Мен кара еткин. Үстүңө бассам езилип каласың. Акырын. Болду акырын. Достор, аны мунун арды койгула. Жан-жанын абалы эмне болот? Мана аябай жаман. Туура. Келгениңизден бери бир ооз сөз сүйлөгөн жок. Досум, соккуну жөн жерден жеди, ошого. Сүйгөндүн абалын, сүйгөндөр билет. Не болду эле? Асмандагы ай жерге түштү. Ооба, күтпөгөн нерсе башына келди. Сай канжарды жүрөгүмө. Жүрөгүм жаралансын. Көп терең сайба. Ал жерде сен барсың. Бул сөздөр дагы эле айтылабы, КамАЗ? Oturla. Кандайсыңар? Ооба, бүгүнкү темабыз ыктымалдуулук. Биринчи суроо. Bir класста 8 эркек окуучудан 3-өсү көз айнекчен, 5-өсүндө көз айнек жок. 6 кыз окуучудан болсо 2-өсү көз айнекчен, 4-өсүнүн көз айнеги жок. Бул абалда бул класстан бир окуучу тандалса, бул окуучулардын эркек же көз айнекчен болуш ыктымалдуулугу канча? Досум, стипендиямды сени менен бөлүшөмүн. Натыйжада сага да керек. Андай болбойт. Сени аны мээнетиң менен жеңдиң. Мен бир айласын табам да. Жан-жан, болду эми ойлонбо. Биздин да маанайыбыз түштү. Менин да маанайым жок. Тим койгула. Тийишпегиле. Балдар, эмне сүйлөшүп атасыңар? Эмне сүйлөсөңөр? Ыйгыз бүткөн болушу мүмкүн. Бирок окуу бүт элек, муну унутпагыла. Аябай чарчадык агай. Экзамен бизди чарчатты. Анын үстүнө жарыш. Эмки кезекте иелис дагы бар. Анда силерге башка суроо. Университетке окуунун биринчи шарты кандай? Албетте университетке өтүү агай. Жок. Мектепти бүтүрүш албетте. Мектепти бүтүрө албасаңар, университетке өткөнүңөрдүн кандай мааниси бар? Университетке өтпөсөм да тезирээк бүтүп кетсемин дейм агай. Себеби тажадым кээ бир адамдардан. Бул эмне дегениң эми? Өзүнчө мага сүйлөп атат агай. Сөз эсин табат экен агай. Кечирим сурадык го? Ушунчалык оңой дейсиңби? Ой, рас. Жанер, үнүңөрдү баскыла. Атаандаш катары бир жашка түштүңөр. Эң акыркы баскычтагы абалаңарды карагыла. Душмандагы досто болдуңар. Балдар, адам деген жеңгенди дагы, жеңилгенди дагы билиши керек. Эм сабак тукла. Ким чыгарат бул маселени?
Мен чыгарайынбы агай? Класстагы көз айнекчен жана эркек окуучулардын саны тең агай. Класстагы эркек же көз айнекчен окуучу барабар. Класстагы эркек окуучу кошулган, класстагы көз айнекчен окуучу кемитилген. Класстагы эркек жана көз айнекчен окуучу. Класста 14 окуучу бар. 8/14 кошулган 5/14 минус 3/14 барабар 10/14. Жөнөкөйлөштүрсөк 5/7. Ооба. Чаштарың менен кошо сабакта дагы жакшы тарапка өзгөргөнүң билине баштады. Рахмат. Мына Айнур жеңеңер укмуш токочторду алып келди. Алчыгана Серкан, бул сенин буштактуу токочуң. Мен Серкан эмес, мен Тарканмын. Алчыгана анда Серкан. Мен Эрканмын. Эркан. Анда сен Серкан, сен Таркан, сен Эркан. Мен болсо Рыфат. Өтө уйкаш болбосо да бир нерсе бересиңби? Рыфат, көп сүйлөбө. Бүт көңүлүмдү балдарга буруп жатамын. Билдиңби? Кана Серкан, алып койчу, бул сенин буштактуу токочуң. Таркан, бул сенин каймактуу токочуң. Эркан, бул болсо сенин таттуу токочуң. Таттуу болсун. Келем, таттуу эмес экен. Мага да токош чаккан жок. Мага да су токош чаккан жок. Ай, эмне кылганыңар, булар тамакта. Жерге ыргытпагыла. Анан али жеп да көрө элексиңер да. Болду же, мен тазалаймын. Эмнеге мындай кылып жатасыңар, ия? Эмнеге? Акисе, балдарга бакырба. Бала булар ушундай жасашат. Баланы алыстан караган оңой. Бирок чоңойтуш кыйын. Жок, андай эмес. Булар ашынган тентектер. Турчу гана. Биз үйгө кетебиз. Кей, Айнур жеңеңерди катуу таарынттыңар. Жок, Пакизе, жакты булар мага, жакты. Дагы алып кел. Бирок кичине чоңойшсун, анан алып кел, э? Макул эже. Мына, белегиңиз даяр болду, мырзам. Рахмат. Белек аялыңызгабы, мырзам? Жок, бир досума. Алыңыз. Лимит жетпеди, мырзам. Жетпедиби? Бир ката болсо керек. Дагы бир карап көрсөңүз. Болгон жок, акчалай төлөгөндү каалайсызбы? Канчалык акча жок жанымда. Анда белек туруп турсун. Мен кийин келем. Кааласаңыз канча акчаңыз болсо берип коюңуз. Калганын карточкадан алалы. Макул. Мына 200. Алыңыз. Болду, мырзам. Кудайга шүгүр. Рахмат. Елис, кош келипсиң. Иш илгери болсун, Пойрас. Бир аз сүйлөшүп алсак болобу? Албетте, сен отура тур, мен азыр келем. Келгениң жакшы болду чынында. Мен дагы сүйлөшөйүн дегем. Ошондойбу? Эмнени сүйлөшөсүң? Жарыш жөнүндө. Эмне болуп тур жарышта? Елис, мен көрдүм. Байрак жарышында атайын байракты жерге таштадым Жанерге берерди. Атайын силердин команда жеңилип. Биздики жеңсин. Сен ал стипендияга канчалык муктаж экениңди билемин. Эмнеге андай кылдың? Себеби мен сенин жеңишиңди кааладым. Бирок эмнеге? Азыр иштеп атасың да, университетте кыйналбай жүрсүң дедим. Анан сен жеңсең көбүрөөк кубанмакмын. Мына ушундай. Эмнеге анчалык ойлойсуң мени? Эмнеге мага маани бересиң, Елис?
чындап түшүнө элексиң бели? Жок, түшүнгөн жокмун. Мен болсо сездирип койсом керек дегенмин. Жакшы анда. Елис, чынын айтчы. Эмнени сездирейин дедиң эле? Сени жактырышыңды. Эч нерсе дебейсиңби? Эме, таң калдым кичине. Күткөн эмесмин. Макул, жакын доспуз дечи. Эме, мен кардарларды карашым керек. Мен дагы кетейин. Апам сарсануу болот. Ай, чарчагандан буттарым да ооруп атат. Уй. Козум, сага өсүмдүк чайын даярдадым. Чарчаганды жазат, жакшы болот. Чоң рахмат, Рыфат. Бирок колумду көтөргөнгө да алым жок. Эмне болду? Кардар көп болду бүгүн кафеде. Дээрлик кардар деген деле жок болчу. Бар кардарлар дагы качышты. Качтыбы? Ай, табыш мактатпай айтчы, бүгүн кафеге 3 бала бар болчу. Жезде ошону айтат. Тагыраак айтканда 3 адамдык чоң армия болчу. Ошолор сени ушунча чарчатыштыбы? Ай, чарчоо эмне экен, оозума уруп ташташты. Козум, мына көрдүңбү, дагы бала деп коесуң. Бүгүн мына оозуңа уруп ташташты. Рыфат, мен бир бала каалап жаттым эле го. Ооба. Каалабайм. Мына сага башты иштетүү деген ушул. Каалабаймын, себеби эми бир эмес, эки эмес, туп-туура 3 бала каалайм. Эмне? 3 балабы? Ооба. Козум, сен жыгылып калдың эле го, чарчадың эле. Булар шерин чарчоо сүйүктүм. Анан ойлосоң, 3 бала чоңойтуу жалгыз баланы чоңойтуудан оңойраак. Жалгыз болсо, аластып турасың, бирок 3 бала болсо бири-бирин чоңойтушат. Козум, сен чарчадың го. Эмне дегениңди билбей жатасың. Дөөрүп атасың. Жок, мырзам, эң жакшы билем эмне дегенди. 3 бала каалаймын, сөз бүттү. Анан билесизби, биздин урууда 3 эмдер аябай көп. Балким биз дагы 3 эмди болобуз генетика боюнча, а? Кудайым ай, жаман түшпөй бул. Эмне деп атат? Алло, Метин. Үйдө жолугасыңбы? Макул. Ооба, бошмун. Каяктасың азыр? Үйдүн алдындабы? Жок, чык. Макул, күтүп атам. Макул. Көрүшкөнчө. Ай, Кудай ай. Бала каалаганарды билбейт элем. Аябай кубандым. Демек Юсуп бөлөлүү болот экен да. Бөлөлөр демек. Иншалла. Жезанды эмес, ансыз да жаман болотум. Макул анда. Айтмакчы бир аздан кийин Элиф келет. Бардыгы даярбы? Юсуфка айткандан кийин силер торттап келесиңер. Макул, мен тортко гүл коюп келемин анда. Макул. Ай, Жезде, чындап өлүп кетейин. Сиздер үчүн канчалык кубанып жатканын сиздер билбейсиздер. Келди. Келди. Ай, токто. Ай, ортман дагы тура албай атам, Рыфат. Макул. Мен ачам. Силер эмеге өткүлө, ашканага өткүлө. Силер өткүлө. Өтөт. Кош келипсиң. Рахмат жаным. Кенан, аябай тынчсызданып атам. Мен дагы. Сен отура тур. Мен Юсуф чакырайын. Юсуф? Азыр. Салам. Кир ичкери. Айып этпейсиң, күтпөгөн маалда келип калдым. Жок, андай эмес. Кандай айып? Отурбайсыңбы? Жок, отурбай эле коеюн. Муну берейин деп келгем. Бул эмне? Мейманканадагы көйнөгүңдү күйгүзүп алдым эле го. Метин, сен мага көйнөк алдыңбы? Сеникинде болбосо да... Андай эмес, антип ойлобо. Муну албасаң деле эч нерсе болмок эмес. Чоң рахмат. Эч нерсе эмес. Жакшы күндөргө кий. Мен барайын эме.
каяка бармак элең? Үйгө. Метин, келдиң, белекти бердиң, ошол бойдон кетем дейсиңби? Карго жумушчусуна окшоп. Метин, кичине отура тур эми. Мен белегимди кийип көрөйүн. Сен чак келип келбегин карайсың, макулбу? Макул. Чак келбесе барып алмаштырып келемин. Кирейин анда. Отур сен, мен дароо келемин. Юсуф, биз Элиф эжең менен сага айтайын деген сөзүбүз бар. Угуп жатам. Элиф эжең жана мен бир чечимге келдик. Айрыфат эмне деп жатышат? Токто козум, азыр кармалып калабыз. Сүйлөнүп жатасың кат үнүң менен. Ана мен сүйлөбө дейсиң. Козум сүйлө, эң кызыктуу жерин укпай калабыз. Ал эмне болгон чечим экен? Биздин баардыгыбыздын жашообузга таасири бар чечим. Мындан кийинкисин болгонду да. Юсуфжан, мен сени биринчи көргөндөн бери эле аябай жакшы көрөм, билесиңби? Мен да сизди жакшы көрөм, Элиф эжең. Бирок мен атаңды да жакшы көрөм. Мен дагы. Тагыраагы мен дагы Элиф эжеги жакшы көрөм. Билген болчумун. Сенден эч нерсе кутулбайт, Юсуф мырза. Кутулбайт атал. Жакшы анда. Биздин айтайын дегенибиз мындан ары баарыбыз бирге жашайлы. Бир үйдө. Токтоңузчу. Ата. Элиф эжей. Же силер турмуш курасыңарбы? Муну карасаң, сөздү айландыргандын кереги жок экен. Элиф, бул бизди чаңында калтырат. Ооба, ошондой Юсуф. Бирок сен макул болсоң албетте. Ура, бирге жашайбыз. Мен аябай кубандым. Анда жакшы. Эми майрамдайлы. Алып келгиле. Бир мүнөт. Бирок бир шартым бар. Кандай шарт? Окум алдында той болбосун. Жайында болсун. Жыргап ойной алабыз. Көрөбүз. Ал жагын биз ойлонуштурабыз. Келиле эми. Тортко келиле. Күйгүзчү. Көт, мына азыр. Кана, үйрөчү. Кут болсун. Кандай болуптур? Эң сон аябай жарашыптыр. Чак отурду го. Сен менин өлчөмдү каяктан билесиң? Айлакерди кылдым десем да болот. Элиф эжейден сурагам. Мен эми барайын. Каяка? Метин, сен мага ушундай сонун белек алыпсың, мен сени кофе ичирбей туруп кантип жөнөтөмүн? Макул. Ичели анда. Досум Ирландиядан алып келген кофе. Ошондон ичип көрөсүңбү? Түрк кофесинен эле ичейин мен. Жөнөкөй. Макул, ал дагы бар. Азыр даярдаймын. Мына сага кофеси да Ирландиядан келген. Көрөлү чакыры кандай болот экен. Эй досум Жан, көтөр эми маанайыңды. Туура досум. Сага маанайы жок отурган такыр жарышпайт экен. Досум, Кара деңизге чөккөн кемелериңди али куткара элексиңби? Бардыгына макул дегилечи балдар. Бирок дурун мага жалган айткандарын сиңире албай атам. Досум, биз сага минералдуу суу берели, сиңиргенге жардам берет. Бала, жийиркеничтүү тамашаларыңды айтпай отурчу. Ушундай кыла бербечи көп. Пойраз менин мамилем жаман экенин билип туруп, анан ал менен сүйлөштү. Аябай катуу тийди. Туура. Менин досума мындай кылбашы керек. Дос сайко десе. Досум, болбогон сөздөрүң менен муну көп күчөтө бербе. Күйлөнүп кетпесин анан, Көтөрсөң маанайыңды көтөр. Күлөбөгүң көп. Кана, досубузду күлдүрөбүз. Болгула. Бекерге убара болбогула жигиттер. Бүгүн маанайым оңолбойт. Көрөсүң досум. Кой эмер музыканы.
Багла. Бол, досым. Кел. Жигиттер. Жарыл-парыл. Болбойт башка. Мен жакшымын азыр. Жакшымын азыр. Алло. Не дейсиң сен? Жатам дедим го, кичине уктайын, уруксат берсеңер. Макул анда. Бөлмөдө улантабыз биз анда. Досым, жакшы жатып, жакшы тур. Жанер, эмнеге албай атасың, эмне албайсың? Доро, Сизге сүйлөгүм келбейт. бул эмне дегениң? Жакшы жат дейин дегем. Апа, болуп өткөн ушунча окуядан кийин эч нерсе болбогондой жүрө бересизби? Ошондой кыласызбы? Чектен чыгарба, Дуро. Жанар менен Пойрастын ар дайым урушу бул. Менчи? Мен сиздин айыңыздан досторум алдында жалганчы болуп калдым. Экөөсүнө тең жаман көрүндүм. Болбогон нерсеге убайым кыла бербе, ишти көбөйтпө. Мен ансыз деле сынакка чейин Жанар менен жолугушууңа тыюу салбадымбы? Пойраз менен да. Эми тыюу салыштын кереги жок, апа. Сиз үчүн Жанер мага сүйлөбөй атат. Уят болдум. Дуро, ук кызым, мен дайыма сенин жакшылыгың үчүн Апа, буларды. болду, мен сизден эми жакшылык, бакшылык күтпөйм. Макулбу? Эч нерсе каалабайм. Жалгыз калгым келип атат. Чоң рахмат. Аш болсун. Аябай сон жасапсың, чоң рахмат. Көбүгү дагы сон болуптур. Эмне? Күтпөй жаттың беле? Мен мындай иштерди билбейт дедиң беле? Жок, андай эмес. Эпчилмин мен. Андан эч күмөнүм жок. Метин, сен кызыктай болуп атасың. Келгенден бери көзүң эшикте. Жок, андай эмес. Эртең сабак бар го. Ошого мен барайын эми. Метин, байлап коем азыр эми сени. 2 мүнөт ордуңа отура албадың. Балким сен да чарчагансың. Чарчаганым жок мен. Отурчу эми. Айрыкча белек кылганың мага аябай жакты. Жакканына кубандым. Мен сага тоскоол болбойн деп кеч болду го ушул убакта. Эмне экен, жакшы сүйлөшүп отурабыз. Эмнеге тоскоол болосуң?
Жок, мен барайын. Осман агай, Осман кабатыр болот. Метин, Угуп атам. бир нерсе сураймын. Сура. Метин, бул жерге эмнеге келдиң? Эмнеге келдим? Белек бергени. Бул жерге белек берген эле келдиңби? Дагы ошондой? Мага айтайын деген башка сөзүң жок, ошондойбу? Жок. Негиз бар болчу. Жок. Жакшы. Түшүнүктүү. Андай болсо мен сурайын. Сен азыр мени жактырбайсыңбы, Метин? Жок, ооба, жакшы. Жакшы кал, Юксел. Жакшы кал, мен кеттим. Бейпил түн. Метин. Ай, Метин. Кечээ күнү айткандарыңды түнү менен ойлонуп чыктым. Сен жакшы кызсың. Экөөбүз дагы акыркы күндөрдө кыйын күндөрдү өткөрдүк. Эч нерсе эмес, Бойрас. Мен сезимдеримди айттым сага. Сен мага түшүндүрмө беришиң шарт эмес. Билемин го, мени туура эмес ойлоп алба. Алдыбызда өтө маанилүү сынак бар. Жанага көңүл бурушубуз керек. Алаксыткан нерседен алыс болушубуз керек. Түшүнөмүн. Достугубуз бузулбайт да, Ар дайым жаныңда экенимди билишиңди каалайм. Макул, кийин сүйлөшөбүз, Бойрас. Салам, кандайсың? Жакшымын. Сабак жок экен, класска калгым келген жок. Негизги себеп Жанербе? Ошонун айынан Бойрас, суранам, ушул теманы ачпачы. Бүттү мына. Чындык билингенден кийин жеңилдей түштүм. Жанердин дагы жан дүйнөсү сыздагандыр деп ойлойм. Апам үйдөгү фотоаппараттагы сүрөттөрдү көрүптүр. Елиздин Жанерлер менен экенин билип калыптыр. Жанер дагы сүйлөбөй атат мага. Сөз апаң жөнүндө болгондо сыр сакташыңды түшүнсө болот. Ойлонбо эми, сенин күнөөң жок да. Анан мени колдогонуң үчүн сага чоң рахмат. Сен анан жок деп айттыңбы Юксел эжеге? Акырын Кенен агай, бири угуп калат. Жок, болбойт, эч ким укпайт, кабатырланба. Биздин сабагыбыз бош, калгандар бүт сабакта. Кандай болгонун түшүнбөдүм. Колу бутумду башкара албай калдым. Эмне деримди билбейм. Бул жашоодогу мен уккан эң кызыктуу нерсе. Аябай уят болдум Юкселге. Жаш балада сүрдөдүм. Менимче бекер эле ойлонуп атасың. Эмнеге? Себеби сен ага жок дейм деп ооба депсиң. Ооба дептирминби? Эмне деп сурады Юксел эже? Же мен жактырбайсың дедиби? Сен эмне дедиң ага? Жок дедиңби? Жок. Жок дедиң, ошондойбу? Ооба. Ооба дедиңби же жок дедиң? Жок. Мына, же мен жактырбайсың дегенге жок десең, ооба сени жактырамын болот. Албетте. Кичине тамашалуу жооп. Бирок аялдар акылдуу болот. Ал түшүнсө керек, кабатырланба. Оозуңуздан балтамат Кенен агай. Мен ишти өлтүрдүм деп түнү бою ойлонуп чыкпадымбы? Сонуна. Айшыгүл, бул ким? Адашып калган окшойт. Окуучу эмес. Мугалим болуш үчүн аябай жаш. Еткин, болду эми абыртпа. Эркелеп кеттиң, эмне болду? Оолум, сен ордуңан турчу гана. Айтыңыз? Эмне айтыңыз? Буйртма аласың. Сабак башталды. Бүт класс ушунчабы? Жок, андай эмес. Ылдыйда башка балдар дагы бар. Жакшы, анда чуркап барып досторуңа айт, класска киришсин. Мени карачы сен.
Мен менен көйгөйүң болсо сүйлөшөбүз, бирок туруудан алыс жүргүн. Уктуңбу? Бир кечирим сурайсың, бир короздоносуң. Нервтериң бир топ ойноп кетиптир го, жан-жан. Сен жаман олуктуң го Порас. Дуру менен сүйлөшпөйбүз. Бирок бул биздин маселе. Сен аралашпа. Унуткан окшойсуң. Дуруга сенден мурун эле дос болчубуз биз. Каалаган маалда сүйлөшөм. Мөдүрдү уктум. Мектепте урушпагыла деди. Болбосо көрсөтүп коймокмун азыр. Макул. Бир ката кетирдик. Жок жерден сени күнөөлөдүк, макул. Бирок сен дагы сүттөн чыккан ак кашык эмессиң, унутпагын. Негизи туура айттың. Мени күнөөлөп, өзүңдү ишеничтен чыгардың. Жалган чатка конуп калдың. Мен жөнүндө айткандарыңа эми эч ким ишенбейт. Ошондуктан сага чындыкты айтсам болот. Эмнени айтайын деп атасың? Түнү балдар менен токойдо жүргөнүбүздө силердин чатырыңарга туш келдик. Ичинде эч ким жок болчу. Отту дагы өчүрбөй калтырып коюп турсуңар. Менин буга аябай жиним келди. Отту бир тептим эле, учкуну чатырга тийди. Калганын билесиң. Сен болчуң, Сен болчуң, Порас. Сен болчуң, дагы сен. Билгем сен ишке экен. Дагы урушуп атасыңар силер. Жаңы тарых мугалими келди. Касса күтүп атат. Жанер, не oldu? Эч нерсе эркин. Биринчи сабагыбыз болгон үчүн бул жолкусуна кечип келген окуучуларга кечиримдүү. Бирок кийинки жолкусуна киргизбеймин, билип койгула. Мен жаңы тарых мугалимиңер Суна Сойер. Билишим боюнча тарых сабагыңар 5 жумадан бери болбой жатыптыр. Элиске дагы аз убакыт калыптыр. Бирок кабатыр болбогула. Тездетилген программа менен бардыңарга үлгүрөбүз. Азаматсыз эже. Токтоткула жыраганыңарды. Сабак өтпөш үчүн куру бекер убара болбогула. Достор, 1 мүнөт. Бул наркы класстын бизге мугалим тамашасы болуп жүрбөсүн. Кийин мектепке күлкү болбойлу. Туура Камаз. Биринчи жолу коопсуздук чырагың туура жанды. Эй бала, жинге тийбе. Достор, тынч отургула. Кандай оюн, кандай тамаша, кандай сонун мугалим экен. Болду, сабакты уккула. Еткин, антып берилип караба, көзүң агып калат. Токтот. Сүйүүдөн өлдү. Иншалла бул өлбөйт. Досум, эмне көйгөйү бар экен жан-жандан? Тим койчу, ал көйгөй чечилгени калды. Бул сабагыбызды таанышуу менен баштайлы. Билим берүү эки тараптуу нерсе. Эгер окуңар келбей каалабай жатсаңар, анда ийгиликти күтпөгүлө. Эжей, сулуу болгончолук анан ачыктагы сүйлөйт экенсиз. Ким айтты муну? Бирок досум, сен дагы адепсиз сүйлөй бербейин көп. Юсуф менен таанышыпсың, той качан эми? Билбейм. Мектеп жабылгандан кийин окшойт. Ай, бүт нерсе ушунчалык тез болуп кетти. Сүйлөп атып кубанып кеттим. Кечигип калдыңар менимче. Ай, ушунчалык жарашып турасыңар. Анан Кенандагы кадам таштаган боюнча митингге кичине дем берет эле. Кече айтып бергениңден кийинби? Ай, аны көргөнүңдө митиндин мынчалык сүрдөп тартынганын көргөн эмесмин. Чоп-чоң адам жаш баладай болуп калды дейсиңби? Айтпа, болгондо да кандай. Жакпады десем жалган болот. Бирок берген сурооңдун жообун алууга элекпиз. Ошондойго. Мен сабакка барайын жаным, кийин сүйлөшөбүз. Кутман күнүңөр менен достор. Саламатсыз. Достор, бир аз мурун кат келди.
Окуучуларыбызга стипендия берген бүтүрүүчү ишкерибиз Осман Нури Пектемир бүгүн мектебибизге келет. Үлгү боло турган нерсе Осман мырзанын кылганы. ооба, мектебин унутпай колдоо көрсөткөн эң жакшы. Ооба, туура. Ошондуктан биз дагы уят болуп калбашыбыз керек. Жакшылап, салтанаттуу түрдө күтүп алалы. Метим мырзам, бүт окуучуларды чогулуш залына чогулта бериңиз. Макул агай, биз уюштурабыз. Белги менен Осман агай жокпу? Агай, белгини же уруксат сураган билесиз. Бирок бүгүн келип калышы керек. Осман агайды билесиз да. Мен чыкканда даярданып жаткан азыр келип калат. Болтур. Зехрежей, сиз Белгин эжей менен сүйлөшүп көрүңүз. Метим мырза, сиз Осман агайга чалып, эртерээк келишин айтыңыз. Баардыгыбыз ошол жерде бололу. Мектеп жөнүндөгү долбоор менен тааныштырам. Канчалык олуттуу мекеме экенибизди көрүшсүн. Көрүшкөнчө. Kutman günüңүз менен. Төлөм кылам дегениңизди угуп дароо келдим. Биринчиден Хашмет мырза, кечиккенибиз үчүн кечирим сурайм. Метин бей өзү берет эле, бирок шашылыш чыгып кетти. Ошондуктан мен берейин дедим. Булар берилбеген взнostор. Анан Батирдин баардык акчасын эсебиңизге жүктөп койдук. Кагаздар ичинде. Алыңыз мырза. Жакшы анда, чоң рахмат. Мындан кийин убагында төлөп турсаңар эч кандай маселе болбойт. Албетте мырза. Я сизге дагы, мырзам. Кутман күн. Уф. Алло? Алло, Осман агай. Дагы эле баняда эмессиз деп ойлойм. Агай, сиз мени баняда жашайт деп ойлоп алдыңыз го. Жок, жашаш үчүн бир үй эмес, бир баня эле жетет сизге. Айтмакчы, жаңы баня таап, кыска убакыттын ичинде чыгып кетиңиз үйдөн. Агай, жүрөгүмдү оорутпадыңыз десем жалган болот. Бирок эмне кылганымды укканыңызда аябай оңтойсуз болосуз. Эмне кылыпсыз агай? Ашып кетсе үйдү тазалагансыз. Макул. Мүдүр сиз сурады эле. Мектепке тезирээк келсин деп айтты. Макул агай, кичине ишим бар эле. Ошону дароо бүтүрүп коюп барамын. Allah Kuday! Kuday emne olup atat. Men süysem ömür boyu suyumun. Muğalim Sörey. Belginge jakında başın gerek ele. Bul kagazda turgandar murun kayalım Belgindin kanı. Anı jönötüp emi gezek sende. Meni kütkün. Menden korkunum. Көркөм тасма коомдук теле радио корпорациясында которулуп, үндөрү коштолду. Котормонун редактору Айгүл Жумагулова, үн коштоого Чыңгыз Мамаев, Арнис Кыдырмышев, Айзада Абдыкалыкова, Кыял Аданова, Шаршыбек Шейшенов, Азамат Маданбеков, Атамбек Шамуратов, Нурдөлөт Попоев, Илим Калмуратов, Айнаш Аширова, Руслан Орзакунов, Искендер Кубанычбек уулу, Алмаз Шаадаев, Язгүл Имахова, Адилет Солдатбек уулу, Индира Токтогожоева, Салтанат Жумакадыр кызы, Адыл Болорбек уулу, Аруке Калыбекова, Динара Авазова жана башкалар катышты. Үн режиссеру Айнаш Аширова